ийгиликтүү Аксолтой кадрларыбызды иши илгери болгон компаниялардан болсун. Кытайлык кыргыз кызыбыз Кылымнур Ошто атайын дүкөн ачты. Сиз бойдоксузбу, бойдок эмессиз? Бойдок. Бассейн дейсиңер, ар түрдүү немелерге. Мозаика дейсиң. Кытайдагы кыргыздардын заводу экен, Сол немелерге, офистерге. Мына улар жанагындай будур-будур матыбыйдан экен. Мына кафелдерди караңыздар, сонундары бар экен. Мозаиканын түрлөрү көрдүңүздөр? Мен да көрө элекмин мындай гүлдүү, көпөлөк. Ушундай арык болуп туруп, бирок бир чыны лагманды жеп коюшат экен да. Дүкөн жакшы ачылыптыр. Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт. Бүгүн Ош шаарында эң сонун бир ачылыш болуп жатат. Кытайлык кыргыз кызыбыз Кылымнур Ошто атайын дүкөн ачты. Курулуш материалдары жалаң кафель, идиш аяк жана башка курулуш материалдары ушул жерде сатылат. Сантехника каражаттары дагы бар. Мына ушул жаңы соода борборунун биринчи кабатында Ош шаары Масалиев проспектиси 88/2 дареги. Кылымнур айым, куш келиптирсиз. Рахмат. Дүкөн элибиз үчүн, Ош эли үчүн берекелүү болсун. Рахмат, рахмат. Кытайлык кыргыз кыз экенсиз. Ооба. Негизи Ошко, Кыргызстанга келип жүргөнүңүзгө көп эле болду? Жарым жыл болду. Жарым жыл болду. Накта Кытай тилин, кыргыз тилинде сүйлөгөн, нукура кыргыз тилинде сүйлөгөн өзүбүздүн ошо кызыбыз экен. Азыр эми бул жакта Замира деген эжебиз менен чогуу ушул дүкөндү ачыптыр. Ачылышын расмий өткөрдүк. Туугандар, дарегини мен так түшүндүрүп коеюн, анан кийин кирип курулуш материалдарын көрсөтүп беребиз. Бул Масалиев проспектиси, мына Абсамат Масалиевдин эстелиги турат. Бул кайсы жерде экендигин жакшы билесиздер. Масалиев проспектиси. Бул жакта болсо Оптима банк, Айдаров клиникасы бар. Горбаня деп тааныйбыз бул жерди. Ушул жерден Домбутадан бери Юго-Восток жакка келе жатканда салык кызматына жетпей эле ушу жаңы имарат курулган. Ушунун биринчи кабаты да. Демек, дареги сиздерге түшүнүктүү болду. Жүрүңүздөр эми, бир катар кирип көрүп чыгайлы. Канча убакыттан бери аракет кылып бул жерди ачканга жетиштиңиздер? 2 ай болду. Айланасы 2 ай болуп калды. Биз жер тандап, анан жасалгалап бул чейин 2 ай өтүп кетти да. Мен башында бир нерсе сурап коеюнчу. Сиз бойдоксузбу, бойдок эмессиз? Бойдок. Жигиттер кулак кагыш. Мына киргенде, бияктан киргенде, бул жакта болсо мына сол тарапта идиш аяктар сатылат экен. Эже жеңгелер бүт ушул жакка келип идиш аяк алсаңыздар болот. Кытайдан келген фарфор эң таза идиш аяктар экен. Анан оң жакка киргенде, бул жагы жалаң ошо кафель, курулуш материалдары сатылат экен. Замир эже каяктасыз? Келиңиз. Могу Замир эжени да тааныштырып коелу. Бул жерде эми бул Кылымнур айым жалгыз эмес. Ушу Замир эжебиз менен чогуу ушул дүкөндү ачып отурат да. Замир эже, куш келдик. Куш келипсиңер. Бүгүн эми ачылып алдыңыздар. Куттуктаймын. Жакшы, рахмат. Келип тургула. Биз сиздер үчүн ар дайым ачыкпыз. Немеге сен асын айттыңбы? Биз оптум анан мындай розницадагы Кете берет. Кете берет. Баалар арзан ошондо? Баалары базардан дагы, татамдан дагы, оптум базарлардан дагы эң арзан. Арзандан дагы эң арзан. Арзандан дагы эң арзан экен. Арзандан дагы эң. Баштайлы анда. Келиңиз. Кытайдан түз келет. Мына Кытайдагы заводдун жетекчиси, ортомчусуз түз келет. Сон. Так, Кылымнур айым, эми чекеден бир көрсөтүп бериңиз эми. Каягынан баштайлы? Могу жагынан баштайбызбы дейм, Болот. Так, муналар эмне? Мына ол мозаик болот да. Биздин жакка силер бассейн дейсиңер, ар түрдүү немелерге. Мозаика. Мозаика дейсиңерби? Мозаика Ошолорда бул мозаиканын түрлөрү өтө көп. Мына ол. Анан түрлөрү бар экен. Да, мына. Бассейндерге, Жанагы азыр көп эле эмес, ар түрдүү чыгылат да. Ооба. Варианттар көп экен да. Мозаиканын түрлөрү, түстөрү аябай көп. Өтө. Мына дагы жаңы Кытайда жаңыдан чыккан түрлөрү да. Анан мына бул биздин 80-80-диги, мына кыларсаңар. Керамогранит, кафель. Ооба. Мына немеси болсун, сапаты болсун, же болбосо баа жактан болсун, эң сонунда. Бул 100% фарфор неме болот да. Бул Кытай заводу да? Кытайдагы кыргыздардын заводу да, мен атамдын заводу бар. Кытайдагы кыргыз марка да, Береке деген марка. Кытайдагы кыргыздардын заводу экен, Мына карагыла, мыналары дагы Береке деген завод экен. Береке. Карап койгула, мына. Булар канча? Размер бар? Размер бар, 75-те 1 метр. 75-ке 1 Бул жаңкы немелерге, офистерге.
Офистерге, соода борборлоруна, чоң кафелерден экен да, чоң. Ана мына жакта турат. Булар да жакшы экен, а? Булар канчага канча? 60-га 60 окшойт. 60. Эң жакшы басаткандары. Башкача экен. Бул да бир башкача. Мына булар жанагындай будур-будур матовыйдан экен. Бул да жакшы экен, а? Булар ёлка деп коебуз биз. Мындай ёлка болуп дизилген. Жакшы, сону. А бияктачы? Мына болсо биздин мына эң жакшы басып аткан кафелдер да. Немени биздин чуңгу мамлекетибизде болсун, же болбосо мен турган шаарларда болсун эң жакшы басып атат да. Азыр карасам, Татанда, Бишкек Татан же болбосо Ош Татанда болсун эң жакшы басып аткан товарлар да ушулар. Мына кафелдерди караңыздар, сонундары бар экен. Бул полго окшотуп жасалган кафелдер да. Булар эми негизи кафел деп аталат, бирок керамогранит деп мезгил биз керамогранит деп таанып калдык. Ар түрдүү түстөрү бар экен негизи. Дизайндары ар түрдүү экен. Эми базар баасынан кыйла арзан деп атат. Дүңүнөн дагы чекене баада дагы алсаңыздар болот экен да. Бир үйдүн ремонтуна деле келип алып кетсеңиздер болот. Жанагы курулуш материалдарын саткан дүкөндөр бул дүкөндөн баягы дүңүнөн көбүрөөк алып сатсаңыздар да болот экен. Туура? Көбүнчөсү дүң сатылат да. Дүң сатылат экен. Мындай варианттар бар экен, мына. Мозаиканын түрлөрү көрдүңүздөр? Мен мыналарды биринчи жолу көрүп атам, көп дүкөндөрдү көрүп. Азыр биздин Кытайда да эң башта чыгып өздөшелик да. Көп чоң шаарларда чыгып өздөштү, бирок мына четтеги биздин шаарларда, биздин чет шаарларда дагы эң кирет. Кыргызстандын базарына эң кирди. Как раз. Сон нерселер бар экен. Мына, караңыздарчы. Мен мынадан алып бастым эле, бир аз. Мыналар да жаңы келип калыптыр. Эң сон. Үйдүн астына бассак болот экен буларды. Же соколго бассак болот экен бул жерди, буларды. Мына бул жакта да варианттар бар экен, мына көрүп койсоңуздар болот. Гүлдөрү, түстөрү ар түрдүү болот экен булар. Карап ала бересиздер. Булар эми 30-60тыктар экен да, размерлери. 30-60. Ана мындай гүлдүүлөр да бар турбайбы, Ооба. Гүлдүүлөр бар экен. Бул жерде мына сантехникалык каражаттар да бар экен, смесителдер. Мисалы мына 6100 экен ушул комплект. Мында ушу дүңүнөн алып келип сатасыңар да? Дүң. Мына унитаздар бар экен мына. Үнүнтар холодильниктарда болот, бирок эми мына орун кичик болгочко биз койбодук. Буюрса биз экинчи этаждын бардыгын кабаттуу алып, бардыгына ушул оптом кылабыз деп отурабыз. Эми буюрса биз экинчи этажында бардыгын оптом кылып коюп коебуз деп атабыз. Андан башка кичик жанагыдай төктүү нерселердин дагы алып келип холодильник бардыгы бар. Үй тиричилик буюмдары да келет экен бул жерде. Ана мына бул түстөр аябай бизде мода болуп атпайбы? Жыгач өңдүү. Көрдүңүздөр? Ушул мен мынадан алып баскам. Мен ушуларды ошол жакта жактырышат деп атайлап алып келдим да. Былтыр каяктыр элеңиз? Былтыр мен үйдү ремонт кылдым эле. Дагы эле бүт эле калган кытканын алып атышпайсыз сизден келип. Анан мыналарды тааныштыра кетейин. Мына түрдүү түстүү кафелдер да, мына биздин эң жаңыдан чыгып аткан Кытайда дагы жаңыдан чыккандары гүлдүү. Анан мен неме кылып айтам, Кыргызстан базарына кире элек да, мына мен өтө тешкерип карагам. Эми кирип атат базарга. Мен да көрө элекмин мындай гүлдүү, көпөлөк учкан кафелдерди керамогранит деп көрөм. Европейский деп коебуз, силер айткан ошондой жасалгаларга кетет. Анан жер үйлөргө жаңгыдай байлар көп алынат да. Мыналар башка кафелге караганда азыраак кымбат чыгат, бирок көп башкаларынан арзан да. Сон. Демек ушундай варианттар бар экен. Идиш аяктарын да көрүп коелу, келиңиздер. Буякта идиш аяктар бар. Келиңиздерчи. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? О, жакшы шүгүр. Булар да Кытайдан келе бар. Ооба, Кытай. Мына кече Кытайда мен жүргөндө ушул идиштерди көрдүм эле да. Ушундай идиштерге чай ичкенбиз, ушундай идиштерде тамак ичкенбиз. Мына. Булар фарфорбу таза? Булар таза фарфорда. Бул Кытайдын фарфор буюм чыга турган неме Жаңсуу өлкөсүнүн Жиңиржин деген бир жери бар да. Бунун 2000 канча жылдык тарыхы бар, фарфор буюм кыла турган. Ошол доку заводдон чыккан да. Мына жаңкы лангоун өрмен дедиңерби? Ошондо жедиңерби? Мен кече Кытайда жүргөндө Дунган бир туугандардын кафесине кирдик. Жалаң ушундай чоң идиште, ушу чоң чыныда. Лагман салып берип атты да, мындай толтуруп, ичи жык камыр, бирок ошондо жеп коюшат экен. Мен эми 3төн 1 зорго жеп аттым. Мен да жеп коем. Ошондо арып болуп туруп, бирок бир чыны лагманды жеп коюшат экен да. Жок, тамаша. Сону. Буякта да идиштер көп экен. Бүт мына коробкада келишет да? Коробкада келишет бардыгы. Мен ошо коробкасын кызыл кылдырдым да, кыздардын немеси себеп ал болуп калса кызыл болсун депчи. Кызыл болсун деп атайын. Кызыл болсун деп.
Son. Biz anda el jurt Яқа өтіп алыңыз. Телефон номеріңізді белгілеп қойдық. Бұл жердің телефон номерін белгілеп қойдық. Ошол телефон номерға чалып келе берсе болады. Болады. Инстаграм аккаунтыңыздарды да белгілеп қойдық. Инстаграмға да катталып қойып келсе болады. Дүкен жақсы ашылып тұр, берекелі болсын. Аты айтып тұрғандай, береке қылым нұр. Қылымдарға берекелі болсын дейлі. Рахмат. Еліміз үшін, еліміздің құрылышы үшін шу пайдалы болсын. Бұл дүкенді ашқан шу қылым нұр айынан Аллах разы болсын, бар болыңыз, денсаулықта болыңыз. Бұл башталышы болсын, әмі бір эле Ошто емес, башқа региондарға да, башқа шаһарларға да мұның филиалдарын ачыш керек. Өкілдіктерін. Мен азыр ойлоштум да, мен биринчи жолу Ошко ачсам, мен убакыт чыгарып туруп, мен Бишкек, анан Баткен дейбиз, баардык жерге ачыш ой бар. Азыр убакыт чыгарып бербей атат. Ушуну болсо мен астында ачам деген оюм бар. Буюрса. Анан мага дагы эми азыр биздин мамлекетибиз менен мына Кыргызстан мамлекетинин дипломаты жакшы болуп да, достошкон сайын азыр каттоо көбөйүп атат да. Ошого бизге дагы келип соода кылганга силер дагы жакшы мүмкүнчүлүк жаратып берип атасыңар, Кыргызстан эли, өкмөтү. Силерге дагы рахмат. Рахмат анда. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, максималды бөлішіп қойыңыздар. Ушул дүкен берекелі болсын. Ассаламу алейкум.